Бейиш нуру. Ичкиликке берилип кеткен адам оңолушу мүмкүнбү? Оңолуп эле калбастан аалым же олуялык даражага жете алабы? Ар бирибиздин тааныган же билгендерибиздин арасында ичкиликке берилип же анда-санда аралашып коюп жүргөндөр бар тилекке каршы. Көбү бул адам болбойт эми деп кыйнап алда турган адамды ого бетер үмүтсүздүк көлүнө чөктүрүп жиберишет. Суроону кайталайбыз. Деги мындайлар оңолобу? Бул суроого жооп берерден мурда көңүлүңүздү бир инсандын өмүр жолуна бурмакчыбыз. Бишри Хафи. Толук аты жөнү Абу Насыр ибн Харис Абдурахман ибн Ата ибн Хилал аль-Хафи аль-Марвази. 767-жылы Хорасан жергесинин Марф шаарында төрөлгөн. Атасы Марф шаарынын башчыларынан эле. Атасы кайтыш болгон соң чоң мал мүлк мурас катары калат. Натыйжада Бишир жыргал жашоодо жашай баштайт. Алгачкы убактарда динден алыс адеп ахлаксыз адамдар менен достошуп алгандыктан динден узак жашоо образына кирип кетет. Күнүгө шарапканада достору менен шарап ичип, түн бир окумга чейин жүрө берүү адатка айланат. Напсинин жыргалга умтулуусунун чеги жок эмеспи? Анын ичкиликтин артынан сая түшүп кубалоосун апасынын көз жаштары да токтото алган жок. Ал ого өтер жамандыктын энеси болгон суусундукка чөгүп баратты. Апасы күнүгө алакан жайып, дуа кылып, жай намаздарды көз жаштары менен жууп жатты. Ооба, кайсыл эне баласынын ошол арам сууга тумчугуусун кааласын. Бишир да апасынын моңдуу жүзүн көргөн сайын сыгылып жатты. Бирок көнгөн жаман адатты жеңүү, напсини тыюу чынында кыйын эле. Мурда ичкиликке аралашып калган адам балким Биширдин абалын дагы да жакшыраак түшүнөр. Айтор убакыт өтүп жатты. Бир күнү Бишир адаттагыдай шарапканадан мас абалда чыгат да үйүн көздөй жөнөйт. Араң басып баратып караса, жолдо баткакта бир кагаздын бөлүгү жатыптыр. Ал кагазда «Ла илаха иллаллаху Мухаммадар Расулуллах» деп жазылып турган эле. Аллахтын ысымынын жерде жатуусу аны өкүндүргөн эле. Бишир кагазды алып өбөт. Анан үйүнө алып келип, тазалап, жыпар-жыттарды сээп, бийик жерге илип коет. Бул шаарда өтө таква диндар бир аалым бар эле. Ошол түнү ал зат түш көрөт. Түшүндө Биширга барып айтып кой. Аллахтын ысымын тазалагандыгы сыяктуу эле Аллах да аны тазалайт. Аллахтын ысымын улуктагандыгы сыяктуу эле Аллах да анын даражасын көтөрөт. Аллахтын ысымын кооз жыпар-жыттуу кылгандай эле Аллах да аны кооз кылат. Аллахтын ызатына ант болсун. Алла анын ысымын эки дүйнөдө таза жана кооз кылат деп кабар берилет. Аалым түз эле Биширге кабарды жеткирүү үчүн издеп жөнөйт. Аны кайра эле шарапканадан табат. Аллах Тааладан сага эскертүү бар, о Бишир, деп айтат түз эле. Аллах мени жазалайт окшойт деп Бишир коркконунан ыйлап жиберет. Аалым окуянын чоо жайын түшүндүрөт. Мынакей, өзгөрүүнүн убактысы келген эле. Бишир ушул жерден экинчи булжоргун кылбайм деп ант ичет. Ал ант берип жаткан кезде жылаң аяк турган эле. Кийин өмүр бою бут кийим кийбей, жылаң аяк жашап өтөт. Натыйжада жылаң аяк Бишир деген мааниге келген, Бишри Хафи деп аталып калат. Эмне үчүн бут кийим кийбейсиң дешкенде, мен оңолууга ант ичип жатканымда жылаң аяк болчум. Ошондуктан бут кийим кийбейм. Экинчиден, Аллах Таала жер бетин силерге килем сыяктуу кылдым деп айтат. Аллахтын килемин кантип мен бут кийим менен басам деп жооп берет. Кийин ал ошол доордун эң алдыңкы аалымдарынан илим алды. Илим алуу үчүн Мекке, Куфа, Басра, Шам, Ливан жергелерине барды. 7 сандык китепти жаттап алат. Илимдин артынан жана исламга болгон кызмат деп жүрүп, үйлөнгөн да жок, мал мүлк да жыйнаган жок. Өмүр бою жалгыз жашап өттү. Ханбали мазхабынын негиздөөчүсү Ахмад бин Ханбал аны аябай жакшы көрөт эле. Дайыма жанына барып зыярат кылып турар эле. Бир күнү Ахмад бин Ханбалдын шакирттери «Устаз, сиз хадис, фикх, иштихат дегеле бүткүл илимдерде теңдеши жок аалымсыз.
бирок эмнеге дайыма Бишри хафини кайра-кайра зыярат кыла бересиз деп сурашат. Ахмад бин Ханбал: ооба, аталган илимдерди андан жакшы билем, туура. Бирок ал жүрөк илимдеринде менден алдаганча алдыда деп жооп берет. Ооба, Ахмад бин Ханбалдын бул сөздөрү Бишри хафинин руханиятта канчалык деңгээлде алдыда экендигин билдирип элетин болбостон, ошол эле кезде өзүнүн да даражасын туюнтуп турат. Себеби ал аалым менден күчтүү, илимдүү деп айта алууда бул өзүнчө улуулукту туюнткан касиет. Бир күнү Бишри хафиден бул даражага кантип чыктыңыз деп сурашат. Бишри хафи: аз жеп, аз ичип. Себеби жеп ичип ойноп күлгөн адам менен аз жеп көп ыйлаган адам бир деңгээлде болбойт деп жооп берет. Шек-күмөндүү нерселерден өтө алыс болчу. Дайыма сүйлөгөн кезде айланасына даанышмандыктын жыпар-жыты жайылып турчу. Анын көптөгөн кереметтеринин бирөөсү ал дайыма жылаң аяк жүргөн үчүн Багдад шаарынын көчөлөрүнө бир да жаныбар нажас кылчу эмес. Бир күнү бир жаныбардын көчөдө нажас кылып жаткандыгын көрүп калышат. Дароо: аттиң ай, Бишри хафи өлгөн окшойт деп сураштырышат. Көрсө, ошол күнү 841-жылы Бишри хафи түбөлүк ааламга сапар тарткан экен. Учурда кабыры Багдадта зыярат жери болуп эсептелет. О, менин бир тууганым, ичкиликке берилип кеткен адам оңолушу мүмкүнбү? Албетте, оңолушу мүмкүн. Биз келечекти билбейбиз. Ошол жаман көлчүккө түшүп, бактылуулук жээгине сүзүп чыга албай жаткан бир туугандарыбыздан үмүт үзүп, салбай, тескерисинче аларга үмүт берип, оңолушуна жардамдашуу абзел. Ким билет, балким алардан да такыба, диндар, аалым адамдар чыгаар. Ыйык Курандын Зумар сүрөсүнүн 53-аятында Аллах Таала мындай дейт: О Мухаммад, менин пенделериме менин атымдан айт. О менин өздөрүнө ысырап көп күнөө кылган пенделерим, Аллахтын ырайымынан үмүтсүз болбогула. Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Чынында ал кечиримдүү, ырайымдуу. Бейиш нуру.